милицияның кайгыл кызматтын кызматкерлери салтанаттуу ачылышка тизилди. Ички иштер министри, милиция генерал-майору Жунушалиев. Саламатсыздарбы? Патрулдук милиция мамлекет менен жарандык коомдун биргелешип жасаган ийгиликтүү долбоору деп белгиледи президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 31 октябрда Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын жаңы санариптешкен командалык борборуна барган учурунда. Бишкек шаары боюнча патрулдук милиция кызматынын пилоттук долбоорунун бет ачары болду. Сооронбай Жээнбеков жол жана коомдук коопсуздукту камсыз кылган Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча даярдаган жана ишке ашырган эксперттик топко ыраазычылыгын билдирди. 2018 жылдын июлунда өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушуусунда жол коопсуздугун камсыз кылган милициянын түзүмдүк бөлүмдөрүн реформалоо боюнча сунуш келип түшкөнүн эске салды. Кийинчерээк эксперттик жумушчу топ түзүлүп, ага жарандык коомдун өкүлдөрү кирген. Жумушчу топ бир катар ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнүн үстүндө иштеди. Биринчи жолу ачык айкын конкурс аркылуу патрулдук милиция кызматкерлери тандалып, ишин баштап жатат. Президент пилоттук долбоорду ишке ашыруу жол коопсуздугун камсыздаган милиция кызматкерлерине карата нааразычылыктарды эске алуу менен пилоттук долбоорду ишке ашыруу башталганын баса белгиледи. Бул долбоор мамлекет менен жарандык коомдун биргелешип ишке ашырган ийгиликтүү иш чарасында болуп калды. Мына мени ушун кубандырат. Мына ушундай тажрыйба мына биз үчүн, мамлекеттик органдар үчүн, жетекчилик үчүн абдан баалуу тажрыйба. Ушул тажрыйбаны буйруса келечекте биз башка тармактарга мына колдонобуз. Азыр бундун максаты бул биздин жарандарга сый мамиле кылуу, жылуу жумшак мамиле кылуу. Болуп аткан коррупция көрүнүштөр менен алар болтуруп, алар менен күрөшүү, коомдук коопсуздукту камсыз кылуу. Эң негизгиси милиция кызматкерлерине элдин ишеничин арттыруу. 2016 жылы мамлекет пайда тапсын деген ниетте мамлекеттик лотерея компаниясы түзүлүп, анын бутуна тургузуу максатында 10 миллион сом бөлүнгөн. Ал эми 2018 жылы 20 миллион сом берилген. Ошондон бери ал компаниянын таптакыр дайыны чыкпай калды. Деги ал азыр эмне кылып жатат? Компания мамлекеттик бюджетке кандайдыр бир пайда алып келиши керек да. Бул тууралуу депутат Төрөбай Зулпукаров Жогорку кеңештин жыйынында билдирди. 2016 жылдын 17 июнунда мамлекеттик лотерея ишканасы түзүлгөн да. Ага биз мисалы үчүн 2016 10 миллион акча каражатын бөлүп бердик. Андан кийин 2018 жылы 20 миллион акча каражатын бөлүп бердик. Бүгүнкү күнгө чейин бир тыйын пайдасы барбы жокпу биз так биле албай атабыз да. Биз ошол мыйзамды кабыл алып атканда жалпы кумар оюндарына баягы тыюу салуу жөнүндө мыйзамды алып чыкканда өкмөт каршы болгон. Бул бюджетке келечекте пайдасы тиет. Biz bir жылдан кейін 150 миллион акча каражатын бюджетке түшүрөбүз. 2-3 жылдан кейін 300 миллионго чейин биздин мамлекетибиздин республикалык бюджетке келет депчи. А бүгүнкү күнгө чейин мен билгенден түшө элек да. Бул саясатын кантип алып кетебиз, буну ойлонуш керек да өкмөт. Бүгүн 31 октябрда Жогорку кеңештен аркыл маселелер саатында эл өкүлдөрү медицина тармагында көтөрүлүп жаткан көйгөйлөрдүн чечилишин өкмөттүн астына коюшту. Депутат Бакыт Төрөбаев Баткен облустук ооруканасынын дарыгерлерин 92% иш таштагандыгына токтолуп, бул бийлик бутактарына кагылган коңгуроо экендигин баса белгиледи. 58 дарыгердин 48-и иштен кетүү боюнча арыз жазышкан. Алар жумуштан кетүүсүнө 10го жакын себепти жүйө келтирген. Кечеги Баткен областык ооруканада болгон окуя боюнча мен айткым келет. 52 дарыгер 48 жумуштан кетүү боюнча арызын жазышты. Бул 92% жамаат жумуштан кетишти. Бул өтө кооптонууну жаратат. Саламат сактоо коопсуздугунда, улуттук коопсуздукка коркунуч бар деп эсептейм. Алардын жазган түшүндүрмөсүндө 10дон ашык себептерди көрсөтүштү. Айлык маяна шарттардын жоктугу, негизсиз текшерүүлөр,
мына билим берүү системасында дагы негизсиз текшерүүлөр абдан көп. Мен оюм боюнча булар президентке, жогорку кеңешке, өкмөткө үн катты. Бизди уксун деп ошол кадамга барышты. Бул үн жалгыз Баткенде эле эмес. Бардык региондордо мындай көйгөйлөр абдан көп. Анткени саламаттык сактоо министрлиги ооруканада болгон көйгөйдү терең көйгөйдү билбегенин далилденди. Саясаты так жүргүзө албагандыгы да көрсөттү. Саясат боюнча айтып кетсек, мына профилактика боюнча бир дагы биз уккан жокпуз. Жаңы заманбап технология алып келүү боюнча саясатты көргөн жокпуз. Жеке жак мамлекет менен биргелешкен саясат ишке ашкан жок. Илим жагынан бир да ишти байкаган жокпуз. Туура тамактануу, дени сак жашоо образы боюнча саясатты көрбөдүм. Медицинанын эффективдүүлүгү өтө төмөн. Чынында мен оюм боюнча бүгүнкү күндө министрлик саясатты жүргүзбөй чоң эле больницага айланып калды. Бул дарыгерлердин эле көйгөйү азыр айтылды. Эгерде элдин ден соолугун алардын көйгөйү абдан көп. Мына бул жерде статистика мен көрүп атам. Bir жылда 1.584.000 адам жаңы врачка кайрылып, диагноз менен кайрылат, жаңы ооруп. 1.500.000. Бул статистика өсүп атат. Мына 5 эле оорун айтып коеюн мен Кыргызстанда эң негизги 5 оору. Бул жүрөк кан тамыр оору 50% түсөт. Бул өпкө оорусу, бул рак оорусу, онкология, алда өсүп атат. Бул кан диабети. И бешинчиси оору бул мына жаңы пайда болуп атат. Бул депрессия. Бүгүнкү күндө 25% кыргызстандыктар депрессияга оору болуп атат. Анын факторлору бул социалдык жана экономикалык негиздер бар экен. Ошон үчүн урматтуу коллегалар, урматтуу өкмөттүн өкүлү, бул коңгуроо деп айтат элем. Өкмөт башчысы айтып, терең карап, саламаттык сактоо тармагында саясатты туура жүргүзүш керек. Нарын облусундагы Ат Башы райондук мамлекеттик администрациясы аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында мектеп мугалимдеринен, медициналык кызматкерлерден, жалпы эле мамлекеттик кызматта иштегендерден бир күндүк айлык майынасын орто эсеп менен 300 сомдон кармап калууда. Бул тууралуу райондогу мамлекеттик кызматкерлер билдирип, бирок кысым болот деген негизде анонимдүү түрдө чыгарууну өтүнүштү. Биздин бир күндүк акчабызды аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылына карата мажбурлоо жолу менен кармап калууда. Биз мамлекеттик кызматтан кыйраткан деле айлык албайбыз. Ошону да ыра көрбөй кармап жатканы акылга сыйбас иш. Бул акча чогултууда администрация эле эмес, кароолчуга чейин беришкен. Мугалимдер 400, тех кызматкерлер 150-200 сомдон. Өкмөттүн токтомунун негизинде деген акча чогултулуп жатканын аким Жакыпбек Субакожоев элдик медиага тастыктады. Бирок ал токтом 2014 жылдын 10 ноябрында Жоомарт Оторбаев өкмөт башчы болуп турган кезде чыккан. Номер 633 токтомдо региондорду өнүктүрүү үчүн фонддорду түзүү тапшырмасы чыгып, ал токтом арадан 5 жыл өткөн соң ишке кирип жатат. Негизи расмий жарыяланган соң ишке кирет деп жазылган. Бул акча чогултуу эмнеден улам келип чыккан деген суроо жаралууда. 2018-2019 жыл аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялангандан кийин жергиликтүү бийликке аймактарды өнүктүрүү боюнча өз алдынча иш аракеттерди көрүү тапшырмасы берилет. Ат башынын акими Субакожоев ошол жарлыктын негизинде фондко акча топтоп, аз камсыз болгон үй бүлөгө жардам берүүнү көздөгөн. Бул токтом мындан канча жыл мурун чыкканы менен биздин фондко акча түшүрүү жагы каралбай иштеген эмес. Быйыл аймактарды өнүктүрүү жылында кайдан акча табабыз, кантип өнүктүрөбүз деп ушундай чечимге келдик. Бир гана кызматкерлерге эмес, бизнесмендерге да кайрылуулар болду. Бардык жетекчилерге сунуштар жиберилген, бирок эч кандай кыйноо жолу жок, деди Субакожоев. Бирок бизге жеткен маалыматтарда бардык кызматкерлердин айлык майынасы кармалып калууда. Маселен, администрацияда иштегендерден 500 сомдон, мугалимдерден 300 сомдон, дарыгерлерден 300 сом, прокуратура жана башка мамлекеттик кызматкерлерден чогултулуп алууда. Бул мыйзамдуу деген суроого эч кимисе жооп бере алган эмес.
15 октябрда Кашкадария облусунун Касан районунда 40 жаштагы мугалим асынып өлүүгө аракет жасаган. Аны мектептен келген кызы көрүп, аман алып калган. 2018 жылыда аял өзүнө өрт коюп кол салган. Маалыматка караганда, анын 14 жаштагы кызын зордуктаган киши жазага тартылган эмес. Айылда болсо, анын үй бүлөсү тууралуу айың кептер тараган. Буга байланыштуу ал өз жанын кыйгысы келген. Ал күнү мен үйдө жалгыз болчумун. Кошунанын баласы темир сурап келип, жер төлөөдөн зордуктап койду. Кимдир бирөөгө айтсаң өлтүрөм деп коркутту. 2 жумадан кийин кайра келип зордуктады, деди аялдын кызы. Кыз кош бойлуу болуп калган. Ал 2018 жылы 10 майда көз жарган. Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Амангелди Муралиевдин уулу түрмөдөн бошонуп, жатак абагына которулду. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан билдирди. Алтынбек Муралиев атайын комиссиянын чечими менен 17 октябрда жатак абагына которулган. Маалым болгондой, соттолгондордун тергөө абагында отурган бир күнү 2 деп эсептелет. Жогорку сот анын мөөнөтүн 10 жылга чейин түшүргөн. Алтынбек Муралиевдин жаза мөөнөтүнүн дагы 3 жыл 2 ай калды. Ал Чүйдүн Молдавановка айылында жайгашкан номер 27 колонияда отурган. Ал жумасына бир жолу колонияга көзөмөлгө келип турат. Эгер бул шартты аткарбаса, комиссия кармоо режимин өзгөртүп коюшу мүмкүн. Муралиев өкмөттүн эл аралык кызматтык бөлүмүн жетектеген. 2014 жылы Кыргызстанга чыккынчылык кылган деген айып менен кармалган. Бирок кайсы мамлекеттин пайдасына иштегени ачык айтылган эмес. 2016 жылы 1 май райондук соту аны 12 жылга эркинен ажыраткан. Кийин Бишкек шаардык соту анын жазасын күчөтүп 22 жылга kesкен. Дайынсыз жоголгон кыргызстандыктын сөөгү Москвадан табылды. Ал жол кырсыгынан улам каза болгон. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынан кабарлады. 25 жаштагы таш көмүрдүн жашоочусу милицияга кайрылып, 30 жаштагы агасы жоголгонун билдирген. Ал 18 октябрда жумуштан чыккан боюнча дайынын билдирген эмес. 2012 жылдан бери Россияда тамактануу жайында иштеп жүргөн. Белгилүү болгондой, 19 октябрда Большая Серпуховская көчөсүндөгү үйлөрдүн алдында жол кырсыгы болуп, андан жөө жүргүнчү жабыркаган. Жабырлануучуну шаардык ооруканага жеткиришип, бирок ал алган жаратынан улам жан берген. Белгисиз адамдын сөөгүн өлүкканага которушкан. 29 октябрда дайынсыз жоголгон жарандын сөөгүн бир тууганы таанып, туугандары тийиштүү кагаздарды алышты. Жүк 200 мекенине жеткирүү маселеси чечилүүдө. Бишкектин жашоочусу Адриана кафесинин алдында асылып турган баланын сөлөкөтүнө нааразы болууда. Аталган кафеня Хэллоуин майрамына карата мекеменин сыртын атайын жасалгалаган. Кире беришиндеги аркан менен мойнунан асылып турганын көргөн кардардын жаш баласы коркуп ыйлап жиберген. Нааразы болгон кардар бул тууралуу репортерго жазды. 28 октябрда Өзбекстандын Анжиян облусундагы Түштүк Фергана каналынан эркек кишинин денеси табылды. Бул тууралуу Өзбекстандын Тышкы иштер министрлигинин гезити билдирди. Текшерүүнүн жүрүшүндө табылган адам Кыргызстандын Азамат Сатыбалдиев аттуу жаран экени аныкталган. Денени кароодо күч колдонуу белгилери болгон эмес. Соттук медициналык экспертизанын маалыматына караганда, ал адам тумчугуудан улам каза болгон. Учурда тергөө иши уланып жатат деп айтылат маалыматта. Бүгүн 31 октябрда Пакистандын түштүк батышында темир жолдогу кырсыктан 65тен кем эмес адам каза болду. Бул тууралуу DV басылмасы билдирди. Маалыматка караганда, бийликтегилер каза болгондордун саны өсүшү мүмкүн экенин айтышкан. Анткени кырсыктан жабыркаган адамдардын көбү оор абалда. Поезддин жүргүнчүлөрү өздөрүнө тамак бышырып жатканда газ баллон жарылган. 3 вагонду өрт каптап, 40 адам тирүү күйүп кеткен. Ал эми айрымдары өрттөн сактануу үчүн катуу ылдамдыкта бара жаткан поездден секирип каза болушкан. Окуя болгон жерге өрт өчүрүү кызматы барып, өрттү өчүрүштү. Кырсык Рахим Ярхан шаарында Карачиден Лахорго багыт алган поездда болгон.
Бишкек шаарында эртең 1 ноябрдан тарта жылуулук берилип баштайт. Тиешелүү буйрукка бүгүн 31 октябрда мэр Азиз Турахматов кол койгонун мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Объекттерге жылуулук берүү иштери бир нече күнгө созулат. Жылуулук алгач мектеп, балабакча, оорукана, төрөт үйлөрү жана социалдык мекемелерге берилет. Мектептерди жылуулукка туташтыруу жана температураны жөнгө салуу иштери окуу процессине тоскоолдук жаратпайт. Себеби 4 ноябрдан баштап окуучулар күзгү эс алууга чыгат. Экинчи кезекте жылуулук үйлөргө, карызы жок жана кышка даяр болгон өндүрүш ишканаларга, мекемелерге берилет.